Эмне үчүн жарандар күндүз электр жарыгын өчүрбөйт? Эки эле себеби бар. Ал жарандын капчыгы калың же электр энергиясына болгон тариф арзан. Башка себеби жок. Эгерде бизде кошуна өлкөлөрдөй тариф кымбат болсо, анда керектүүчүлөр ар бир киловатты эсептеп, ар бир жарыктандыруучу лампочканы өчүрмөк. Бирок бүгүнкү күндө тескерисинче баары жаркырап күйүп турат. Бир лампочка күйүп турса, эмне болмок эле, болбогон эле тыйын кетет да деген жапайы түшүнүк. Миллион жаранды мындай кой. 100 000 эле жараныбыз бирден лампочкасын бир эле саат күйгүзсүнчү. Канча миң киловатт электр энергиясы керектелерин билесизби? Билбесеңиз, биз эсептеп берели. 100 000 лампа көбөйтөбүз 0,1 киловатт. 10 000 киловатт саат электр энергиясын керектейт. Ушул 10 000 киловатт саат электр энергиясын өндүрүү үчүн 10 000 куб суу керектелерин билбесеңиз керек. Ал эми 10 000 киловатт электр энергиясы бүгүнкү баа 77 тыйын менен 7700 эле сом болот. Бул албетте капчыктууларга болбогон сары тыйын же болбогон акча. Мына ошондуктан бүгүнкү күндө арзан электр энергиясына көңүл кош мамиле кылып жаткандарбыз. Үнөмдөөнүн ордуна кайдыгер мамиле жасап жатышат. Электр энергиясы кандай кыйынчылык менен келип жатат, аны ойлогон эч ким жок. Энергетиктердин жайдын саратанында күнгө күйүп, кычыраган кыш жилдеде кар кечип, зым тартып, ар бир үйгө жарык жана жылуулук тартуулап жаткан эмгеги бааланбай жатат. Өз кезегинде Кыргыз өкмөтү энергетика тармагынын жетекчилери кол куушуруп отурушкан жок. Кошуна Түркмөнстан, Казакстан, Өзбекстан өлкөлөрүнө барып, бир эмес бир нече жолу оңой эмес сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Кыргыз эли электр энергиясыз калбасын деп, кошуна өлкөлөрдөн электр энергиясын импорттоп алып келгени да текке кетти. Себеби кыйынчылык менен келген электр энергиясын үнөмдөй албай жатабыз. Күз, кыш мезгили өчүрбөй элди үзгүлтүксүз жарык менен камсыздап, ийгиликтүү өттүк. Жаңы конуштарды сапаттуу электр энергиясы менен камсыздап, жаңы көмөк чордондор, райондук электр тармактары курулуп жатат. Жалпысынан алганда, энергетика тармагынын жетекчилеринин аракети мыкты. Табигый шарттарга байланыштуу быйыл кар аз жаап, Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү төмөн. Бирок Тоюкана, унаа оңдоочу, унаа жуучу жайлардын кожоюндарын бул маселе ойлондуруп да койгон жок. Аларды электр энергиясы кандай кыйынчылык жол менен жетип жатканын, суунун аздыгы кызыктырбайт. Башы ооруган кишинин Кудай менен иши жок деген ошол. Урматтуу кыргыз элим, келгиле, биргеликте электр энергиясын үнөмдөйлү. Керек эмес учурда колдонбогон жарыктарды өчүрүүнү унутпайлы. Энергетиктердин биз үчүн жасаган эмгегин баалайлы.